2 айдан кийин бүтүрөбүз деп жаткан жумуштарын көрөйүн деп атабыз. Плюс 40 болушуна карабай бардыгыбыз мениттебиз, иштеп атабыз. Автоклавдык газоблокторда булар, Автоклавдык газоблок. Каяктан алып атасыздар бул? Канализация маселеси, свет маселеси, бүт уруксаттар алынганбы? Кухнянын системасы барлык этаждарда ошо бир жерден чыгып кетет. Бул үй тапшырганга даяр болдубу анда? Буюрса тапшырганга даяр. Мына үйүңүз даяр болуп бүтөйүн деп калыптыр. Лифттин шахталары да бүттү, Ооба, лифттин шахталары бүттү. İçindeki montaj işleri толугу менен 100%ге бүттү. Базар баада эле орточо ошо 1000 тегерек эле. 1000 доллар. 1 чарчы метр 1000 доллардын тегерек. Жалпы бул долбоорго кызыккандар өтө көп. Мировой брендтер менен иштешелик деген идеяларыбыз бар. Ошо Үстүн эмне менен жабылат? черепица менен гибкий черепица деген болот. Жер алдында ошо туннель менен бир лоттон бир лотко өтүш туннель жолдорубуз дагы бар. Күндөн кийин дагы келебиз эми. Ачылышы болгондо. Амансыздарбы көрөрмандар, биз кайрадан Ош Сити шаарчасындабыз. Бул жактагы курулуштун жүрүшү тууралуу маалымдап турабыз дегенбиз ар ай сайын. Бүгүн дагы келдик. Бул ирет биз ушул 2 айдан кийин бүтүрөбүз деп жаткан жумуштарын көрөйүн деп атабыз. Сентябрь айында биринчи этаптагы үйлөр бүтөт дейт. Тагыраагы мына 5-6 кабаттагы үйлөр, биринчи линияда турган үйлөр бүтөт экен, астындагы жолдор баары жасалып бүтөөрүн айтышууда. Анда азыр барып көрөлү. Азыркы тапта бүгүн 19 июль кандай жумуштар жасалып, үй канчалык деңгээлде бүтүп баратат, курулуш кайсы стадияга жетти экен. Ассаламу алейкум. Биринчиден кош келипсиңер. Мына воскресенье болушуна карабай, күндүн плюс 40 болушуна карабай бардыгыбыз мениттебиз, иштеп атабыз. Кегиле анда биринчи ошо жолдон баштайлы. Мына бул жолубуз Рахманов көчөсү, наркы Бекмамат Осмонов көчө. Ошондо Рахманов көчөсүнүн биз 1 километр 300 метр жерин полностью асфальтирование, лотокторду орнотуп, озеленение, тротуар бардык ошо иштерин аткарып атабыз. Жол де, бул муниципалдык жол да мэрия караштуу. Бул муниципалдык мэрия караштуу жол. Азыркы күндө полностью мына лотокторубуз 100% орнотуп бүтүлдү. Мына уже суулар деле акызып койгонбуз, суулар деле. Суу уже кой берилиптир, Кой берилди. Суулар кетип атат. Полный ошондой лотокторду орнотуп койгонбуз. Мына элдерди үйүнүн астын деле биз ошону көпүрө кылып беребиз. Ыңгайлуу кылып туруп, машина менен кетсе деле, же кирсе деле ыңгайлуу кылып шарттарды жасап беребиз. Андан кийинкиси бул жерде озеленение кетет бизде. Аркы тарабына. Анан эме болот, тротуар болот. Тротуар, озеленение бүт барды каралган. Азыркы күндө жолду тегиздеп, уже асфальтка даярдап койгонбуз. Мына жолдорубуз тегиз болуп, асфальт ала турган немеге келип калдык. Ошол эле нерсе бул жакта деле ошондой болот. Лотокторду орнотулду. Бордюрларды мына коюп орнотуп койгонбуз. Өрөтасына лотокторду бул жакка деле орнотуп. Кийинки бул жакта ошондой эле озеленение, тротуар, анан полностью ушул полный зеленый зона, бул жакта аллея, фонтандар ушул жол менен до конца кетет. Жол бул бетте, Андан кийинки уже 2 полоса жолду биз даярдап койгонбуз. Ситин озун жолу. Ошондо 2 полоса ал жакта болот. Үстү жакта полностью аллея, фонтандар, тротуар, анан лоток, полностью асфальтирование и дальше кетти ошо лоток. Бул чоң жол 4 тилкели болот экен, Бул чоң жолубуз 4 тилкели болот, наркы жолубуз 2 тилкели болот. Биринчи линияга келсек, полный монолит иштери бүткөн 100%. Газоблок клап иштерибиз бүткөн. Азыр фасад иштери где-то 90%ге жакындашып калды, фасад иштерибиз. Айнектер, терезелерибиз 80% тегерегинде бүтүп калды уже. Крыша иштери башталган, там жабуу иштерибиз. Биз ошо 1-2 ай мурун келгенде, могул этап ушул жактагы үйлөрдү сентябрга чейин
бүтүрөбүз дегенде мен деле бир аз таң калып карадым эле да. Ошол убакта көп көтөрүлө эле, дубалдарды бүтүрүп салыпсыздар. Азыр фасад иштери деле кыйла жүрүп калыптыр. Демек аз эле калыптыр да. Бул сентябрга чейин жетишет. Кудай билсе, биз ошо сентябрга ачылышын кылабыз деп планды койгонбуз. Графиктерди ошого беркитилген. Куруучуларыбыз убагында иштерди аткарып атат. Мына бизде зам директорубуз, андан сырткары прорабтар, мастерлер, өзүбүздүн жигиттер бардыгы ошо күнү түн иштешип азыр планга кетип атабыз. Эми погодный условия болсо, кандайдыр бир шарттар болсо, анда кичине плюс минус болушу мүмкүн. А так бүгүнкү күндө ошол усиленно катуу темп менен иштерди алып кетип атабыз. Канча жумушчу иштеп атат бул жакта? Канча адам? Жетиштүү эле. Около, эгерде мындай общий эсептесек, 1000ден ашык, 1,5 тегереги ошол ар түрдө болот да бизде. Жалпы офис менен эсептесек ошондой. Бүгүнкү күндө баары жетиштүү. 2000 киши бар. 2000 Азыр объектте иштеген 2000 адам бар. Бул сырты бүткөнбү же бул сыртынан дагы бир нерсе коюла? Бул сырты бизде бүткөн бул. Бизде керамогранит. Вот. Эми азыр ошо сыртында деле бизде карасаңар, бул эми классический стилдеги үйлөр да. Ошого специально баягы узорлорду, баягында арка сыяктуу специальный курулуш материалдарын биз чет өлкөлөрдөн деле алып келгенбиз. Олорду ошо астына ошондой немелерди коебуз. Образцени кылдык. Колоналар бар. Эмеси аден колона коюлады. Кийин ойда образец бар. 3 сыла нерсemiz бар. Классический система менен бир кылабыз буну. Образцтери кылынды, булар биткенде үстүнө коебуз. Мына мисалы үчүн онуну көрсөңөр болот мына. Ошо биринчи катарда түшүрүп атабыз. Мындай фак мененчи. Ошол үстү жактарда деле хуту ошондой немеси болот, өзүнүн специально образец коюла турган узорлору болот. Булар сары таш менен асты жактары үстү керамогранит. Ооба. Керамогранитке чейин деле өзүнүн слойлору болот ал жактачы. Базалит. Базалиттен кийин дагы салафан менен тосуп, анын ичинде дагы бир слой болуп, анан уже керамограниттер болот. Ошондо как термос сыяктуу болуп калат да. Ичинде минара деле 56 метр бийиктикте. Ошондо бийик кылып алынган. Наркы Осмонов көчөдөн деле карасаң көрүнө турган болупчу. Ошондой бир стилде бир кооз мечит болсун деп. Мечит канча орундуу өзү? 2000 орундуу. 2000 орундуу. Ал бүткөн, уже иштеп атат. Бүткөн иштеп. Бүткөндөн кийин дагы келебиз эми. Ачылышы болгондо Обязательно чакырабыз. чакырабыз. Айтып аткан нерселериңиздер иш жүзүндө ашканда кандай болуп көрүнүр экен, аны дагы сентябрда. Жигиттер, кандайсыздар? Заготовка иштери ушул жерде болот. Даярдап. Бул темирлер кайсы жака коюла тургандар? Жолдорго. Безопасный үчүн. Жолго? Жолу. Ордан кичкин бияк өртпөсүн. Жолдун баягы жашыл зоналар, башкаларга тосула турган жерлерби булар? Темирлерби? Туннельный болот, бул жакта. Туннельный болот. Мисалы үчүн бизде ошо 6 лотубуз, 6 лот. Машина кирбей турган ошо специально ошондой система менен кылып атабыз да. Мисалы үчүн паркинг болгондон кийин бул жакта туннель менен наркы немеге чыга турган ошондой система кылып атабыз да. Кичине 30-лоттон 31-лотко жер алдында ошо туннель менен бир лоттон бир лотко өтүш туннель жолдорубуз дагы бар. Бул жерде жер алдындагы паркинг 2 этаждан турат. Канча унаа батат бул жерге? 494 машина батат бул жерге. Бул кетет. Демек бунун астында эмес, бул жерде болот экен да, сиздердики корпустар. Мына астында да барбы? астында, мына астында турат, астында түшөбүз. Мына ал деле ошол 3 кабат болгондон кийин булар уже коммерция, мына коммерция башталат. Мына 3-үнчү кабат уже коммерция. 4-үнчү кабат уже жилой болуп баштала берет да. Биз азыр үйдүн эң үстүнө чатырына чыктык. Чатырын жабуу иштери жүрүп атыптыр. Бул кандай жылуулук жагына кандай карайсыздар? Сырттын жылуулоо кандай ыкма менен жасап атасыздар? Сырттын жылуулоо боюнча бизде фасадный часть керамогранит менен жабып атабыз.
керамогранитке чейин деле 3 слой болот бизде. Вот. Базалит, анан кийин специальный өзүнүн тоскон пленкасы. Анын артында деле дагы бир слой кетет. Анан уже ошол керамогранит менен полностью немени домду ошондой оролот, жылуулук. Үстү жакта деле өзүнүн азыр мына чатыр бүткөндөн кийин специальный өзүнүн немеси бар, куя турган бул жерге слой бар, ошо менен жабабыз. Ошондо мындайча айтканда термозный система болуп туруп, жылуулук деле чыкпай, сууктук деле кирбей дегендей ошо система менен кетип атабыз. Үстүн эмне менен жабылат бунун үстү? Бунун үстү черепица менен, гибкий черепица деген болот. Ошо менен жабып атабыз. Ага чейин мына азыр балдар специально ошол темир каркастын үстүнө өзүнүн формасы менен неме менен тосушуп атат. Андан кийин дагы бир слой болот. Анан ошол черепица менен, гибкий черепица менен ороп тособуз да. Уже башка чатырларды тосуп келип атат. Бул лотто уже башталган, мына карасаңар уже немелерди ороп. Бул чатырын жабуу иштери канча процентке бүтүп калды? Чатырын жабуу иштери бүгүнкү күндө мына каркас полностью бүткөн, 100%ке мына көрүп турасыңар. Наркы немелерибиз ошо черепица менен ороо маселелери азыр башталган бул жердечи. Ошондо где-то 80% десек болобу? 80 болот. 80% иштерибиз бүтүп калды. График боюнча кийинки айдын этегине бүтүш керек. Графиктен калбагыла, балдарды күчөтүп. Азыр каркаста толук бүтүп, ОСБ менен каптап, үстүндөгү материал шинглас деген материал уже 35%ке уже бүтүп калды ал дагы. Мына бизде дагы бир өзгөчө моменттерди айта кетсем, мисалы 5 кабаттуу домдо деле лифттерибиз бар бизде. Ошо менен биргеликте карасаңар, мына коридорлор деле кеңири. Бул азыр подъездке да кирип бул уже подъезд киргенден кийин бул жак как коридор. Коридор. Общее пользование да бул. Лифттин шахталары да бүттү, Ооба, лифттин шахталары бүтүп, уже лифттерди азыр орнотуу процесстери кетип атат уже. Шахталар. Лифттерди каяктан алып келесиздер? Кайсы фирманыкы? Лифттерди биз эми өзү Кыргызстанда иштеп чыгарылган лифттер менен деле келишимдер түзүп атабыз. Бирок биз билесиңер инвест соглашенияга чейин түзүлгөн ошондой немелер бар эле бизде лифт боюнча. Азыр пока ошолор менен иштеп, анан уже өзүбүздүн местный немелерди деле колдонушту баштайбыз. Азыр кайсы жактан аласыздар? Азыр бизде баягы неме деген бар, билесиз, Акфа деген бар. Ошолор менен иштешип атабыз. Андан сырткары Кытайдын брендтери кирип атат бизгечи, ошо иштеш боюнча ошолор менен иштешип атабыз. Мына уже жерди астында бүт сантехнический немелерди чыгарып туруп, жабдууларды бардыгын чыгарып койгонбуз. Электричество, монтаж бүтүптүр да, электромонтаж. Мына ошого полный исполнительский листтерди бүтүргөндөн кийин мына бетонду деле куюп даяр кылып койгонбуз. Ишик терезесинде орнотулду, монтаж иштери бүттү, сантехника, электричество, сантехника трубалары деле чыгып бүтүптүр. Демек азыр муну сыртын бир швак кылып бересиздер да, э? Ушул боюнча тапшырылабы? Ушул боюнча тапшырылабы? Ушундай боюнча тапшырылат экен да. Бул демек бул үй тапшырганга даяр болдубу анда? Буюрса тапшырганга даяр кылып бүтүрүп койдук мына. Бүт немелерди деле үстүнөн пожарный немелер бардыгын. Бул желдетүү системалары эмне? Бул түшкөндөрчү. Бул кухня болот бул жерде, кухня. Кухняга ошого специальный немелерибиз. Жана вытяжкалар чыгып кетет бул жактан, канализация, электричество, мына водопровод бардыгы алып келип койгонбуз. Ошондо кухнянын системасы мына бардык этаждарда ушул бир жерден чыгып кетет да. Бир жактан кетет. 31 лот, 1-блок, 3-этаждагы 3 кабат үйдүн ичинде турабыз. Сиз ушул сатып алган үйдүн ээси, көрсөңүз, мына үйүңүз даяр болуп бүтөйүн деп калыптыр. Мына кире бериш эшигин койсоңуздар эле болду экен да анда. Бирси да ремонттан чыгарат, менен бүтүп калды. Шахталар башталган бул жакта. Лифтовый шахталар, балдар, сварщиктер, балдар, өзүбүздүн балдар кылышып атат. Лифт шахтlarımız, liftlerin montajlarından başlıyor 29'da 31'de. Lifçiler geledi, lifçiler geliyor.
Почти 2 жумада келеді onlar. Лифттер орнотулуп баштайт. Баштады. Демек 2 жумада лифттер орнотулуп баштайт экен да, Бул жер коммерциялык объектилер болот, биринчи этажы. Биринчи кабатыбыз bizde коммерческий объекттер. Коммерческий объекттерде ошол жолго мындайча айтканда жакын кылып курулган, потому что ана жакта 2 полоса жол, анан парковочный местелер деле болот. Бунун астында парковочный место полностью, паркинг. Бул жакта коммерцияларда эмнелер болот, алдын ала пландалганбы? Же уже сатылдыбы булардын баары? Коммерческий объекттерибиз сатылгандары да бар, ичинде сатылып, азыр сатылбагандары деле бар. Бирок биз мындай немени кылып атабыз. Ошо дүйнөдөгү брендовый магазиндер бар. Брендовый ошо иштеп чыга турган одеждалар, мисалы үчүн башка тармактагылар, ошолорго биз азыр письмо менен жөнөтүлгөн. Ошол Ош Сити курулуп атат, Ош шаарында деп бизге ушунча, мисалы үчүн шаар боюнча деле керектүү маалыматтарды берип дегендей, мисалы ушунча жашоочубуз бар бизде, бизге келгиле деп, ошол эле кафелер, ошол эле ресторандарчы, мировой бренддеги аларга биз письмо жазганбыз, алардан отзывдар келип атат, силер менен иштешелик деген мааниде. Мына образование боюнча деле Оксфорд, Кембридждерге кат менен кайрылды. Алардан деле азыр письмолор неме болуп атат азыр. Андан сырткары ошол эле брендовый мына автоунаалар боюнча Корея, Кытай, азыр иштеп чыгып аткан Япония, ошолорго деле кат менен переговорлор кетип атат. Офис кеңсеңерде ушул жакта кылсаңыздар болот деген маанидечи. Спорт тармагы, фитнес тармагында деле азыр ушундай переговорлор жүрүп атат. Эми биз полностью бир өзгөчө стилде, өзгөчө бир көрүнүштө ошо шаарчаны кылайлы деген ойдобуз. Биз Ош Сити шаарчасына келгенде биринчи ушу 18 лотто жумуш токтоп калыптыр деген сөздөр айтылган. Андан бери мына 2 ай өттү. 2 айда ушундай жумуштар жасалыптыр. Биз 1 ай мурун келгенибизде могул кабаттар көтөрүлө элек болчу. Азыр мына 1 кабатка көтөрүлүп, бул -1ге чыгып калыптыр. Мына 2 блогу ал эми бул жактар болсо 0го чыгып баратыптыр. Аркы жактары 0го чыккан, аркы көтөрүлүп калыптыр. Бул ушул жактан үй алган жарандар бизге кайрылып, Элеман келсең биздин үйүбүздө карап тур дешти эле. Мына 18 лотто курулуш ушул стадияга жетиптир. Подъезд штукатурка иштери башталды. Азыр агартырып, ошолор азыр уровеньдер алып, эми стяжканы кичине күтүп, ушу ишти жумушту баштадык. Бүгүн тана уровеньдер алып азыр. Шуак иштери башталды. Шуак иштери башталды. Канча сиз бригадаңыздарда канча бар? Сиздер канчаңыздар келгенсиздер? Азыр бизде бир 12-13 бар, дагы бир 30-40ка чейин балдар болот. Кудай буйруса. Бул бир лотто, бир лотто ошончо адам болот. Лот менен кете берет булар. Мисалы, мына лотто ошо балдар бошташты. Сиздер ушул блокту бүтүрөсүздөр. Ооба, биз ушул лотто кийинки балдар этап башталып кете берет. Мына сантехника, электричество иштери бүткөндөн кийин буларды салдык да, бардыгы. Тартип менен дегендечи. Мына водопровод, канализация, баардык нерселерибиз бүтүп, Кудай буйруса. Эми балдарыбыз уже бир сире акыртуу иштери, космический ремонт дегендей. Азыр бул жакты бүтүп калды деп атасыздар. Эми баягы инженердик тармактары бар. Суусу кошулганбы, шаардык сууга, центральный сууга, канализация маселеси, свет маселеси, бүт уруксаттар алынганбы? Сиздер бүтсөңүздөр эле дароо кошулабы? Бүгүнкү күндө ичиндеки монтаж иштери толугу менен 100%ке бүттү. Сырткы канализация, водопровод дейбиз. Алар монтажы бүткөн. Разрешениялар алынган, подключение пока боло элек. Шаардык сетке подключение боло элек пока. Демек, канализацияда борбордук болот да бул. Канализацияда борбордук болот. Суусу дагы келет. Жылытуу кандай? Эмне менен жылыйт? Центральное отопление bizde. Центральное отопление. Шаардын. Бүт уруксат кагаздары алынган да, сиздер жылытып жетишеби экен баарына? Эсеби кылынган, толугу менен камсыздап берет буюрса. Бул жак жолдун боюндагы үй экен да. Бул чыкканда эле карап, парк, жол, аллеяны карап, Рахманов көчөсүн карап турган жак экен да. Нол блок болот эмеспи? Азыр мына бир катар кетип атат, биринчи этапта. Андан кийинки катарда үйлөр бар. Экөөнүн ортосунда аралык канча болот? Ортосунда дагы жашылдандыруу, жашыл зона болобу? Обязательно ар бир бизде лоттун ичинде
өзүнүн локальный ошондой зеленый зонасы, детский площадкасы, центр досуга дегендейчи. Ушу баардыгы каралган. Ар бир блок, ар бир лоттун астында болот экен да. лоттун өзүнчө локальный ошондой зеленый зонасы деле, баягындай детский площадка, кичине турник дегендей, горка, ошолор деле баардыгы каралган. Бул газоблокторду, автоклавдык газоблоктор да булар, Автоклавдык газоблок. Каяктан алып атасыздар бул? Автоклавдык газоблок азыр биз өзүбүздүн местный производстводан деле алып атабыз. Андан сырткары биз Ташкенттен келди. Вот анткени объем дегендейчи үлгүрбөйбүздү, мындай моменттер ошого эки жактан иштеп атабыз. Бирок мен үстүндө айтканымдай, баардык бизде стройматериалдар, газоблок деле, бетон, мисалы арматура баардыгы через госстандарт, ошолорду макулдоо менен иштетип келип атабыз. Bunda jaylarımız var. Bunlar minus 2, keyinkiler minus 1. Lan üstü daha bir etaj kotorulup 2 daha bir... etaj. Minus 2 etaj boladı. 2 etaj kotaramız bunu. Aa. 2 etaj var bu yerde kılacağımız. Ondan keyin aytken tünel. Lot 29'dan 30'a, 30'dan 31'e. Ne olar bari parkovka üretken değil mi? Bardığı parkovka. Bardığı parkovka. Burada elektrik santeknik jaylarımız var. Ondan keyin poli parkovka var. İşte lot 29'dan lot 19'a. Buna kadar tünel var. Arka Poli 6 lotu birbirine olan tünellerimiz var burada. Bunun sebebi pazarlık sistemi açıyor. Her bir lotta 4'te giriş 4'te çıkış oluşu gerek. Bunda sistem açıyor. İşte bir yerden giriş çıkışlar olacak. Poli 4'te giriş 4'te çıkış oladı. Bu pazarlık için gerekli sistem bu. Siz жақсы біліп қалдыңыз 08 дегенше. Вот ошо норма менен кетип атабыз. Ар бир лоттун өзүнүн парковочный местолары, сырткы парковка, ички дегендей баардыгы каралган. Менен эшик терезелерибиз мощный, отуртуу эме менен сапат менен дегендей. Бул жеке жергиликтүү өндүрүшчүлөрдүкү. Ооба, баардыгы жергиликтүү өндүрүшчүлөрдүн немелери. Булар пластик да, же темир бе? Пластик, да. Алюминий деле бар, ичинде темир деле бар. Аралаш болот да мына. Пластик ичинде алюминиевый өзүнүн немелер бар, специаль. İçinde 1.4 alçına bile demir var. Bunlarda demirler var. Burada. Özünde demir var bunların içinde. Bu bilesizde temir болбосо баары бир жакшы болбойт, ошон үчүн обязательно темир менен Эми азыр биринчи этапта үйлөр боюнча кеп кылдык. Сиздерде эки этап менен сатылган, экинчи этапта дагы сатылган үйлөр бар. Ал жактын курулушу кандай болуп атат? Азыр мына силер биринчи линияны көрүп чыктыңар. Паркингден баштап крышасына чейин. Кандай материалдар колдонуп атабыз, кайсы тарапта кетип атат, полностью карап чыктыңар. Ал эми экинчи линияга айта турган болсок, биринчи линияны ачкандан кийинки жылы экинчи линияны ошондой кылып туруп ачабыз. Вот ошого 18-ci lottон баштап бизде 22-ci лотко чейин экинчи линия. Андан сырткары дагы нар жактагы линияларыбыз бар, бирок массасы ошо 18-ден 22-ci лотко чейин болгон линиялар. Алар деле Кудай буйрса ошо мезгил менен ачабыз. Бүгүнкү күндө бардык лоттордо жумуштар кетип атат, график боюнча эле кетип атат. Силер мурдагы айда келгенсиңер, 18-ci лот, калган лотторду көрдүңөр эле. Бүгүн 18-ci лот бүгүнкү күндө графиктен бир аз алдында кетип атабыз. Мына сентябрда 0-ге чыгабыз деп айтылган эле. Уже бардык ошол блоктордо иштер кетип, азыр -2, -1 бүттү азыр. Немесин куйсак, стена кээ бир жерде стенасы куюп атабыз, кээ бир жерде перекрытие куюлуп атат. Ошол куюлгандан кийин уже жердин үстүнө чыгып калабыз. Биринчи кабаттагылар, линиядагылар 5-6 кабат болот экен. Экинчи линиядагылар канча кабат болот? Экинчи линиядагылар бизде 7, 12 болуп туруп ошондой, мындайча айтканда лестница болуп туруп кете беребиз. Эми билесиңер, бизде Сулайман тоо деген ЮНЕСКОга кирген, бизде ошондой Ош шаарынын мындайча айтканда бир жүзү катары десек деле болот, ошол тообуз бар. Ошону видимостьте деле биз эсепке алып туруп, ошондой лестница кылып туруп койгонбуз. Кийинкилер 7, 12, 5, 6, 7, 12, 14 болуп туруп 24-кө чейин болот да бизде. 5-тен 24-кө чейин кабаттарыбыз. Экинчи линиядагылар кийинки жылы сентябрда бүтөбү? Жылдын аягында Кудай буйрса ошол. Ушундай базальт менен сыртын жылуулайт экенсиздер да дубалды, э? Түшүнүктүү. Буларды каяктан алып келесиздер?
булар деле местный базардан алып атабыз, өзүбүз местный базардан ИПОлар менен келишим түзүп, индивидуальный предприниматель өзүбүз балдарды. Ошолор менен алып атабыз. Эми ушу сиздерде баягы чоң долбоор да, анан көп иштешет, подрядчылар бар, көп компаниялар киришет, заказ ташыгандар бар. Ушул так санын бир болжолдуу санын айта аласызбы? Канча компания же канча ИП менен иштешесиздер? 100дөн ашык ИП партнерлорубуз бар. ИПшниктер, ОСОшниктер дегенде 100дөн ашык. Эми ар биринин колунда ушунча адам иштейт. Ар биринин колундагы иштеген адамдардын ушунча семьясы бар дегенде. Эми ошого деле биз азыр мындайча айтканда толук айтсам болот. Кудай буйрса, Оштогу кээ бир ошо курулуш тармагында иштегендер, курулуш материалды саткандарды мындайча айтканда жашоо шарттарына деле биздин таасирибиз тигип атат. Демек жакшы иш болуп атыптыр да сизде. Иштер объему чоңойду, аларда деле объему кетип атат. Мына ушунча нерсе алып атабыз. Ушунча нерсени иштеткен балдар менен иштешип атат. Өзүбүз эле местный жигиттерибиз мына ушул жерде. Айласын багып атат дегендечи, турмуш шартын оңдошуп атат. Ар бир нерсеге бир нерсе себеп экен да. Вот ошол. Эми буга жалпы республика боюнча жалпы бардыгыбыз бир жагадан баш чыгарып, бир жерден кол чыгарып дегендей иштесек, кеңеши баягы кеңеш бизге бармак оорубайт дегендей. Ошол тармакта, ошол бир направленияне кетсек, Кудай буйрса мамлекетибиз дагы деле оңолот, дагы деле күчөйөт, дагы деле дүйнөдө бир күчтүү мамлекеттер катарына киребиз. Анткени биздеги бардык балдарыбыз патриот, мамлекетин сүйгөн, элин сүйгөн ушундай жигиттер. Сиздер азыр биз бүт обзор кылып көрсөттүк, эмнеси бар, анан бул үйгө кызыккандар болушу мүмкүн, анан бул үйлөрдүн баасы канча экен деп сурашат да. Бул үйлөр баары сатылып бүттүбү же сатыла электер дагы барбы? Бул биринчи линияда мына сентябрда ачыла тургандарда. Жалпы бул долбоорго кызыккандар өтө көп. Мисалы үчүн мен үстүндө айтканымдай, биз ушу мировой брендтер менен иштешелик деген идеяларыбыз бар. Ошолор уже каттар кетти. Ошого башка өлкөлөрдө мындайча айтканда жашоочулар деле башка чет өлкөлүктөр деле кызыгып атат. Араб өлкөсүндөгүлөр болсо башка кошуна мамлекеттер, алар деле кызыгып атат. Анткени биздин действительно мамлекетибиз өтө кооз. Мисалы үчүн эс алат турган жерлерибиз бар, туристический зоналар бар. Ошого кызыккандар деле бар. Силерден үй алсак, мезгили менен жашасак, ойносок дегендейчи, кийин арендага берсек деген ойлор менен. Ошол бүгүнкү күндө бизде квартираларыбыз ориентировочно, мисалы үчүн ошол базар баада эле орточо ошо 1000 тегерегинде. 1000 доллар, бир чарчы метр 1000 доллардын тегерегинде. Эми ал зависит от этажности, от лотов деген, но бирок ошо 1000 тегерегинде. Эми бул цифраны биз ошол мындайча айтканда чоңдор менен ошол мамлекетти Эми жалпы базар баасында деле ошондой болот. Үстүндөгү адамдар менен сүйлөшүп, элдерге деле ыңгайлуу кылып бергиле деп ошо нерсени токтолгонбуз да. Эми мисал бул жерде бир эле батир сатып алып айтат да, ошону элдерге түшүнүп атабыз. Силер ушул бир батир менен кошо мектеп сатып алып атасыңар. Жаңы мектеп, жаңы садик, жаңы мына парковый зона, жаңы базарлар, жаңы молдор. Силер жалпы бардыгында силер ошо мүчөсү болуп сатып алып атасыңар. Силер бир эле батир, бир эле мындайча айтканда дом сатып алып айтасыңар деп айтат. 4 дубал эле эмес, көп нерсе алып атасыздар. Эмес, силер ошол эле жашоо шарттарыңарга мындайча айтканда удобство, балдарыңарды окутууга мектеп, садиктер, больницалар жаңы роддомдор, төрөт үйү. Мындайча айтканда бир жаш үй бүлө келсе ошол жерге, ошол жерде төрөт, мына төрөт үйгө баласын садикке берип, мектепке берип дегендей. Бүт бардык нерсе бар. Ушул шаарчадан чыкпай эле баардыгы кылса болот деген. Андан сырткары 15 000 жаңы иш орун ачылат бизде, ошо биздин анализибиз боюнча. Ошол балдар, жашоочулар ушул жерде иштесе деле болот. Мындайча айтканда сиз айткандай шаарчадан чыкпай мектепке деле иштеп, балдарына деле карап, кечинде центр досуга, мына фитнеске барабы, бассейнге барабы, паркка чыгабы, бардык нерсени кылып койгонбуз да. Ошон үчүн башка бир немелерди салыштырмалуу бизде өтө төмөн десек деле болот. Баасы төмөн. Ценовая политика бар. Түшүнүктүү. Бул биринчи линияда сатылып бүттүбү? Биринчи линияда массовый сатылып бүттү, массовый. Бирок биздин жарандарга табабыз. Анча эгер кызыгып калса, мен ушу бүтүп калыптыр, көрүп калдым, мен дароо эле кирип алайын десечи. Аларга табабыз. Чыкса болот экен демек,
Түшүнүктүү. Рахмат. Ийгилик анда ишиңиздерге. Рахмат силерге деле ийгилик. Буюрса силерге дар дайым келип көрүп турабыз. Бул чоң долбоор дегенден кийин акча төлөгөн адамдар көп болгондон кийин чочулоо көп болот экен. Ошого ар ай сайын курулуштун келип жүрүшүн көрсөтүп келип туралы. Сентябрда деп атасыз, 2 айдан кийин экен, буюрса 2 айдан кийин анда ачылышында ушул иштерди азыр бүгүн айтылып аткан нерсенин баары иш жүзүнө ашканын аны дагы көрсөтөлү. Кудай буйрса, Алла жардам берсин бизге. Эми ошол погодный условия же дагы башка бир немелерге туура келбей калсак, Кудай буйрса убагында болот баарыбыз. Плюс минус дегендей. Биздин эшигибиз ачык, качан кааласаңар кирсеңер, келсеңер болот. Ушундай өзүбүз эрикпей, чарчабай полностью көрсөткөнгө бизде прозрачно баардык нерсе. Башка сиздин немелериңиз болсо деле, коллегаларыңыз, аларга деле эшигибиз ачык. Баардык нерсе прозрачно. Ийгилик анда. Рахмат.